Салам урматтуу коллегалар, сиздер менен биз азыр личный кабинетке киребиз. Сиз бул видеону көрүп турган болсоңуз, анда сиз жаңы катталган адамсыз. Мен сизди куттуктайм. Компания Фаберлик бул 97-жылдан бери иштейт. Андыктан бул аябагандай тарыхы чоң. Сонун компанияга сиз келдиңиз. Эми ошол компаниянын личный кабинетине кирүү боюнча азыр сиздерге маалымат бермекчимин. Андыктан бул жакта көңүл буруп уксаңыз жакшы болот. Азыр деген биз Play Marketке киребиз. Же болбосо телефонуңуз сиздин iPhone боло турган болсо Apple Store'га киребиз. Мына азыр биз Play Marketке киребиз дагы. Бул жактан мына ушундай жер чыгат го, поиск деген жерге Фаберлик деп жазсаңыздар. Бул жакта Фаберликтин приложениясы чыгып калат. Бул мурда бизде эски приложениябыз бар болчу. Азыр бизде жаңы чыкты. Мына ушундай. Мына ушундайды скачать этебиз. Установить дегенди басабыз. Мына загрузка болуп атат. Эми открыть дегенди бассаңыздар, бул жактан азыр кошулуп калат. Бул приложение мына ушинтип сиздин WhatsApp'ыңыз, Instagram'ыңыз ушундай жерлер бар жерге чыгып калат. Анан сизге регистрация болгондо сизге SMS келген сообщение. Ал сообщенияда логин менен пароль деп турат. Ошону жазабыз. Анда ага чейин сөз түрдө мына ушул жерден сизге кайсы тил ыңгайлуу болсо ошону тандайсыз. Бул жакта кыргыз тили, өзбек тили, украинский бүт бардык тилдер бар. Мага русский кыргыз тилини бул жактан издейсиз. Мына жерде кыргыз тили деп турат. Кыргыз тили удобный болсо, мага орус тили удобный болот. Ошондуктан орус тилин тандайбыз. Андан кийинкиси выбрать страну деп турат. Бул жерде сиз кайсыл өлкөдөсүз? Балким Россиядасыз, балким Кыргызстандасыз да, балким Өзбекстанда. Сиз болсо кайсы жерде болсоңуз ошол жерди тандайсыз. Биз азыр Кыргызстандабыз. Кыргызстанды издеп туруп, мына Кыргызстан деп чыкты. Тандайбыз. Андан кийинкиси выберите город деп турат. Городду басабыз да, сиз кайсыл городдонсуз? Мисалы үчүн городуңуз чыкпаса деле, кайсыл областтасыз ошону жазып койсоңуз болот. Биз Бишкектебиз, Бишкекти басабыз. Мынакей болду. Эми к покупкам деп турат. Ошол жерди басып коебуз. Мына биздин сайт, биздин личный кабинетибизге кирдик. Азыр эми мына караңыздар, главное, товары, корзина, каталог, профиль деп турат. Эми профиль дегенди басабыз дагы. Мына войти деп турган жерине келип туруп, биз жана SMS болуп келген логин менен логинди мына жерге жазабыз, парольду мына жерге жазып, войтини басып коебуз. Азыр мен заранее жазып алганмын. Ошону коебуз бул жерге. Паролю кандай эле азыр көрөбүз. Так, паролю деген 46-31-57 экен. Сиз өзүңүзгө келгенде жазасыз. 46-57-31 туура эле жаздымбы? Так. Туура эмес болуп калган окшойт. Так. 46-31-57. 46-31-57. Войти. Азыр бир аз күтө турабыз. Ошол жерде туура жазганга аракет кылабыз. Мынакей кирди. Мына бул жерге сиздин аты жөнүңүз чыгып калыш керек. Кенжеева Гулкайыр Абидиновна деп менин жаңы консультантымдын аты жөнү чыгып калды. Мына жерде караңыз, мои заказы. Сиз заказ кетирген болсоңуз ошол жерден көрөсүз. Уведомления, мой бизнес, личный счет. Ушуларды басып туруп бүт бардыгы менен таанышып чыгабыз. Андан кийинкиси биз точки доставканы тандашыбыз керек болот да. Мисалы үчүн сиз кайсыл жердесиз? Ошону мына добавить деп турат. Ошону басабыз дагы. Бул менин консультантым Бишкекте. Мисалы үчүн азыр Бишкектебиз. Бишкек деп басканда мына андан кийин Бишкек деп тандалды. Эми самовызов дегенди басып туруп, анан бул жерде продолжить дегенди басабыз. Караңыз, мына Бишкектеги бүт бардык офистер мына ушинтип чыгып калат. Биз болсо мынтип издебей, бул жерден деле карасак болот. Мына жерде полоска деп турат. Ошол жерде сизге кайсыл жер удобный, бул жерде жазып турат. Бишкек 4-микрорайон деп турат. Анарбаева, Киевская дейт. Көчөлөрүнү карайсыз сөз түрдө. Мына Московский напротив республиканской больницы дейт. Бизге кайсыл удобный болсо ошол жерди тандайбыз. Андан кийин үйүңүздөргө чейин доставка болууну кааласаңыздар, эгер сиз Бишкекте болсоңуз, ушундай доставкалары бар офистерди да тандасаңыздар болот. Мында карап туруп, кайсыл сизге удобный болсо, ошол жерди тандасаңыз болот. Мына караңыздар, аябагандай офистер көп бизде. Биздин командадагылардын кыздардын да офистери аябагандай көп. Эми кайсыңыз удобный болсо ошол жерди тандайсыз. Бул жерде примерно мына ошо Жолдошева Асель дегенин тандай беребиз. Мына бул жакта кайсы жерде жайгашканы көрүнүп турат, контакты, номер телефонун көрүнүп турат. Эми выбрать дегенди басып коюшубуз керек. Мынакей выбрать. Мынакей караңыздар, Жолдошева Асель деп калды. Мына выбрать кылып койдук. Эми
эми назарды басып туруп товары деген жерге кирип туруп товарлар менен таанышсаңыздар болот. Караңыздар, биздер товар ассортимент аябай кандай көп. Мына распродажа, акция, бүт бардыгы көрүнүп турат, көрдүңүздөрбү? Ошол жерден кирип туруп тандап алсаңыздар болот. Же болбосо каталогду көрөм десеңиздер, мына жерге кирип туруп каталогду көрсөңүздөр болот. Мына ушул кийинки каталог, кийинки видеону көрүп, заказ кетирүү деген видеону көрүп дагы ал жерден маалыматтарды алып алсаңыздар болот. Суроолоруңуздар болсо комментарийга жазыңыздар. Мен сиздерге жардам бергенге дайым даярмын.